Бул жерде 2020 жылы акыркы жолу оңдоо түзөлөр киргизилиптир. 30-июнунда киргизилиптир. Ушул 2020 жылдын 68 конституциялык мыйзамдардын редакциясына ылайык деп. Азыр коомчулукта элдерде кайра башкача түр менен мындай алаксытуу нерселер жүрүп атат да. Силер азыр каршы берсеңер деле бул талапкерлер кайра келет. Кайра эле ушулар партиялар бир айдан кийин шайлоо болот депчи. Андай эмес. Мен ошону окуп коеюн. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан төмөнкү учурларда шайлоо болбой калды деп таанылат. 37-чи берене. Бул жерде мынтип жазып атат. 3-пунктунда эгерде талапкерлердин башка тизмесине караганда алда канча көп сандагы добуш алган талапкерлердин тизмеси үчүн берилген шайлоочулар добуштарынын саны шайлоочулардын бардык талапкерлердин тизмесине каршы берилген добуштардын санынан аз болсо дейт, бул учурда кайра шайлоо өткөрүлөт. Түшүнүктүү да? Демек, биз эң көп добуш алган партиядан баарына каршылар эгер бир добушка көп болсо, анда бул шайлоо кайра шайлоо болот экен да, токтотулат экен. Анан эми кайра шайлоо жөнүндө деген эмне? Бул жерде 38-чи беренеде турат. Кайра шайлоо өткөрүлгөн учурда иш аракеттери шайлоону жараксыз деп таануу үчүн негиз болгон талапкерлер кайрадан шайлануучу орунга талапкерликке көрсөтүлүшү мүмкүн эмес. Түшүнүктүүрөк го дейм. Бул жерде ошол жанагы 16 партия борбордук шайлоо комиссиясына тизме беришти да, бирөөсү 200 берди, бирөөсү 20 берди. Ошонун бирөөсү да кайра талапкер боло албайт. Кайра шайлоого келбейт. Мына ушуну так Бишкекте кыргыз эли. Мейли. Андай сөз мыйзамдык жагын дал айтыңыз. Тиги райондорго да чапташып чыгыптыр, Фейсбукта окуп чыктым, бийликке дагы баардыгы. Эми бул нерселер айтыла берет. Ошол эле айтылып аткан көбү жанагы партиялардын өзүнүн фейк аккаунттары аркылуу айтылып атат. Аларды да көрүп атабыз. Ар кандай жалалар жабылып атат. Биз ага эч кандай карама каршы бир пикирлерди да айткан жокпуз. Бул нерсе болуп келген боло берет, мындай нерсе. Эми биз мейли бийликтики болсок, а башкаларчы, бул байкечи. Же болбосо кече күнү президенттин маңдайына туруп, ошо коррупция жөнүндө маңдайына барып, төгүп берген Алы Туткучев деле айтып атпайбы? Азамат Болгонбаев айтып атпайбы? Акын дагы. Дөөлөт айтып, Сымык Бейшекеевдин акын элге таанылып калган адамдар айтып атпайбы маданият тармагындагылар? Коомдук ишмерлер, интеллигенция өкүлдөрү айтып атат, жазуучулар айтып атат, Асыкбек Омаровго окшогондор. Анда алардын баары бийликтикибизби, баарыбыз? Бул нерсе эмнеден чыгып атат? Бул нерсе ушул күнгө чейин депутаттарга эл иренжип бүттү, ишенбейт азыр. Ошон үчүн кайдыгерлик, ошон үчүн эл акчасын алып атат, шайлабайм деп атат, шайлоого барбайм деп атат. Айылдарда азыр эптеп эле акчасын алыш керек да, бирдеке салдырыш керек деп. Жалпы кыргыз бийлигинеби? Жалпы кыргыз бийлигине, ошонун ичинде эң негизгиси депутаттарга. Анан эң негизги нерсени айтып кетейинчи. 7-чи чакырылыш өтө кооптуу болуп атат. Кооптуу абалга келип калды. Биринчиси өткөндө мен атайын чыгаргам. Жана Россиянын жанагы мурунку элчисин айткан сөзүн. Ал айтып атат, бул кийинки ушул 7-чи чакырылышта ошол эгемендүүлүк маселеси коюлат. Россияга составына кошулуу маселеси коюлат деп атат. Бул бирби? Андан кийин 2023-жылы Кытайдын карызын толуп бүтүш керек. Мына ошол маселе туруп атат. Эң кооптуулардын бири. Эртең күнү Кытай аксайды, арпаны сурап, ошол жогорку кеңешке чыгаса эмне болот? Ошол жерде жанагындай саткын депутаттарыбыз келип калса, өзөңгү каркырага окшоп айрылып калсак эмне болот? Мына кооптонуп атабыз ошондо. Дагы каршы чыкканга аракет кылабыз. Себеп дегенде, татыксыз болсо, себеп дегенде биз көп партиялыкка каршыбыз. Биз азыркы чириген системага каршыбыз. Бул партиялык система менен таза адамдар эч качан келбейт. Оппозиция болуп барган күндө дагы силерден мейли 10 мандат алгыла, мейли 20 мандат алгыла. Бирок угуп койгула. Жогорку кеңешти буга чейин көрүп келдик. Адилетти сүйлөгөн, айткандар жок болуп кетти. Билесиң, атын айтып эле коеюн. Дагы айткандар түрмөдө отурат бүгүнкү күнгө чейин. Анан 20 мандат менен силер мындай кылабыз дегенде, бул жөн эле жомок. А жерде 100 адам бийликтин партиялары келатат. Бизге келечекти ойлонуп атабыз биз. Келечекти сиз акчага баалап атасыз, 600 миллион сом кетет депчи. А келечекчи, эгемендүүлүкчү. Эгемендүүлүк адамдын каны менен келет. Эртең күнү Россиянын составына кирип кетсек эмне болот? Кытай алып койсо жер берсе эмне болот? Мына үзүңгү менен каркыраны кайралабай калдык. Биз ошон үчүн күйүп-пышып, башыбызды сайып атабыз. Силердин кызыкчылыгыңар бар. Силер талапкерсиңер. А менин кызыкчылыгым жок да.
Мен кызыкчылыгым жок да. Мен эмне деген эл үчүн күйүп келе атпайм бул жерге, убактымды өткүзүпчү. Мына ойлонбойсуңар. Анан көрө бириккиле. Анан көрө биригели, эже. Анан көрө биригели. Сиздер бир топ партияга бөлүнүп кеттиңиздер. Тескерисинче баарыбызды бириктире турган, ошол бийликтин партияларын, ошол жана коррупционерлердин баардыгын люстрациялап турган бир гана нерсе бар. Бул баарына каршы. Анан көрө келгиле. Баардык жана элден чыккан партиялар биригели да баарына каршы добуш берели. Ошондо биз биригебиз бир гана жерге.